29-октябрга карата күндү маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. 25-октябрда социалдык тармактарда Баткен облусундагы бир нече айылдын тургундары көчүп жаткан видеолор тарады. Анда адамдардын үй жайы, бак шагы айылы менен коштошуп жатканы тартылган. Кош бол. Назеттин жери, кош бол, балдардын алты биясы. Кош бол, грушалар, бактарактар, кош болгула. Кош бол, алчаларым, жылда барыйына кылып, компот кылып içeделек. Кош бол, бактарактарым. Кош болгула, силерди көрмөк жок. Бейиштей болгон жерим. Тажиктерге өтүп кетип атат. Тажиктерге таштап кетип атабыз чыгып. Мынакей. КамАЗ келди. Мына көчүп атабыз, жүктөр артылып атат. Бүгүн акыркы күнүбүз 2025-жыл 25-октябрь. Үй жайыбыз менен коштошуп, топурагы чыккан боз адырга көчүп кетип атабыз. Аллахым, мындан биякы жашообузду дагы эки дүйнөнүн бактылуулугун берген. Ыйлабайын десем ыйлагым келип атат, толкундап атам. Үйүм менен коштошуп, кош бол, коргонум, бактарактарым, кош бол. Кош бол, балдарымдын алтын ыясы, кош бол. İylemeyin desem iylagım kelip, толкундан буылып жатам. Шундай бейиштей болгон суулуу жакшы жерибизди таштап, эстей берип кантип жүрөт экенбиз, Аллахым. Бул дагы Аллах. Эске салсак, быйыл февраль айында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча толук макулдашуу жетишилгени расмий түрдө жарыяланган. Ал келишимдин негизинде жер алмашуу жүрүп, Кыргызстандын айрым аймактары Тажикстанга өткөн. Алардын катарында Достук, Мазейт, Карабак сыяктуу айылдар бар. Боршайком парламенттин мурдагы депутаты Шайлообек Атазовду жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер катары каттоодон баш тартты. Атазов Facebook барагына анын арызын четке кагууга 2024-жылдан бери уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар. 2024-жылы 13-марттан 29-ноябрга чейин чет өлкөдө жүргөнү себепкер деген жүйө айтылганын белгилеп, муну саясий буйрутма деп атады. Ошондой эле БШКнын мындай чечимин сотко даттанарын баса белгиледи. Ал арада Сыктармакта экс-депутаттын үйүндө тинтүү жүргөнү боюнча видео тарады. Тинтүүнүн себеби жана качан жүргөнүнүн так убактысы белгисиз. Атазов парламенттин 7-чакырылышына Свердлов округунан шайланган болчу. Кийин экс-бажычы Матраимов камалгандан кийин мандаты алынган. Саясатчы Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Азимбек Бекназаров Сыктармакта алдыдагы жогорку кеңешке шайлоо боюнча пикирин билдирип, эки достун бийлигиндеги эки команда тирешип жаткандай деген ою менен бөлүштү. Бирок бир нерсени байкадым. Шайлоо компаниясы ушу эки топ шайлоодун тымызын уже баштап коюптур. Ал топтун адамдары, ошол талапкерлер негизинен бийликтин атын сатып жүргөндөр. Жарымысы мен президент Садыр Жапаровдун батасын алып келдим дегендер болсо, жарымысы мен Камчыбек Ташиевдин батасын алып келдим дегенде ачыктагы, түстагы, кыйырдагы саясатты ошолор баштап өттүр. Чынды айтайын, ошолорду көрүп, мен бул шайлоодо ошо көпчүлүк элге окшоп ренжип түштүм. Мен үчүн дегенде мунун арты жакшы эмес.
ушул эле бийликти колдогон, бийликти жандап жүргөн, бийликтин камчысын чаап жүргөн адамдар талапкер болуп барып алып, анан ушул эки адамды бир бийликте турган эки адамды экиге бөлүп шайлоо кампаниясын баштагандай болуп калыптыр да. Мындайча айтканда 2020 жылдын октябрь айында жогорку кеңешке өткөн Сооронбай Жээнбековдун эки партиясына окшоп атат да. Бир бийликтин эки партиясы барып, аяк эмне менен бүткөнү белгилүү да. Азыр дагы бир эле бийликтин, ушу эки достун бийлигинен эки команда барып бири-бири менен тирешип аткандай болуп атат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү кызматтарга калаадагы кафе, ресторандардын, коомдук тамактануучу жайлардын, башка коммерциялык объектилердин аталышын кыргызча жазууну тапшырды. Бул талап 10 ноябрга чейин аткарылууга тийиштүү.